Салам 5 класстын окуучулары, силер менен элдин сыймыгы. 5 класста эң биринчи өтүлө турган тема натурал сандар жана алардын окулушу. Кээ бирлер мисалы үчүн башка чоң класстарды эле түшүнбөй калышы мүмкүн, алар дагы азыр көрүп түшүнүп алса болот. Разряддар, класстар, жүздүктөр, бирдиктер, ондуктар деген теманы мен азыр түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Жашоодо аябай узун сандар кездешет. Ал узун сандарды биз кээде окуй алабыз же окуй албай калабыз. Мисалы үчүн азыр аябай узун сан жазып көрөйүн, ошону окуп көрүңүздөр. Окуй албасаңыздар чогуу окуганга аракет кылабыз. 5, 7, 9, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 3, 2. Мисалы үчүн азыр кээ бир окуучулар муну окуй алышы мүмкүн, бирок кээ бирлер окуй албайт. Биз муну окуш үчүн класстарга бөлөбүз. Ар бир класста 3төн цифра бар. Класстар деген эмне бул? Жана 5-6 класс деген класстар эмес. Бир топ, группа деген түшүнүлөт да. Мисалы үчүн азыр мына санды оңдон солго карай бөлүштүрөбүз да. Бул 1 класс болуп эсептелет, бул 2 класс. Бул 3 класс, бул 4 класс. 1, 2, 3, 4 класс. Группалар. Ар биринин өздөрүнүн аталыштары болот. Биринчи группа бирдиктер деп аталат. Азыр мен түшүндүрүп берем, эмне үчүн бирдиктер, эмне үчүн миңдиктер деп. Бирдиктер деп жазып коеюн, бирдиктер. Экинчи группа миңдиктер деп аталат. Миңдиктер. Үчүнчү группа миллиондуктар же миллиондук. Төртүнчү группа миллиард. Миллиардтар деп аталат. Биринчи группа бирдиктер өзара 3 цифра турбайбы? Булардын да өздөрүнүн аталыштары болот да. Бул биринчи 2 деген сан, могул 2 деген сан. Ошол 2 деген сан бирдик деп аталат. Бирдик. Ол 3 деген сан ондук деп аталат. Ондук. Анан ол 4 деген сан, 5 деген сан, 5. Жүздүк деп аталат. Жүз. Эмне үчүн жүздүк, ондук, бирдик деп бөлүштүрүп коюшкан? Азыр түшүндүрүүгө аракет кылам. Мисалы үчүн биринчи класстагы мына бирдиктерди кол менен жазып койсом баарыбыз эле окуй алабыз. 532 деп. Мына 5 деген 100, 5 айтабыз, анан 100, 30, анан 2. Бирдик деген бул эчтекени айтпайбыз деген. 2 жалгыз эле 2-ни айтабыз деген сөз да. Эми экинчи класстарды коштуп кантип окуйбуз мынтип жазып койсоң? Бул жакта 6 цифрадан турган санды кантип окуйбуз? Бул деле ушундай болуп бөлүнөт. 6 деген бирдик, 7 деген ондук, 8 деген жүздүк. Ошондо 876 деп эле окуйбуз биринчи. 876-ны окугандан кийин могул экинчи класстын атын айтабыз. 1000. 876 1000 532. Бирдикте эчтеке айтпайбыз. Жөн өзүнө сан деле айтып коебуз. 876 532. Үчүнчүдө да ушундай. Бул бирдик, ондук, жүздүк. 943 деп өзүн айтабыз. 943 миллион 876 532. 4 класста деле өзүн айтабыз, анан миллиардка кошобуз. 357 миллиард 943 миллион 876 532. Баары эле түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эми мындай болуп калышы мүмкүн. Баса. Ар бир ошол цифрада өзүнүн разряддары болот. Оңдон солго карай ушул 12 цифрада ар бирине өзүнө разряддар берилет. Мисалы үчүн, 2 деген биринчи разряд,
3 деген 2 razrad, 5 деген 3 razrad, 6 деген 4 razrad, 7 деген 5 razrad, 8 деген 6 razrad, 3 деген 7 razrad, 4 деген 8 razrad, 9 деген 9 razrad, 9 деген 9 razrad, 10 деген 7 деген 10 razrad, 5 деген 11 razrad, 3 деген 12 razряд. Бөліп қоймын, башыңа айырылмасын. Мына ушундай разрядтарга бөлүп койгон. Мисалы үчүн, ушул 12 цифрадан турган санды 6-чы разрядты кайсы десе, 6-чы разрядты карайсыңар, бияктан бияка санап туруп, оңдон солго карай. 6 8 деген сан. 3-чү разряд десе 5 деген. 10-чы разряд десе 7 деп ушинтип айтып бересиздер. Эми мындай болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн кайра ушун жазайын, бирок 5 7 9 4 3 8 7 6 5 3 2. Ушуну окула десе кандай болуп калат? Мисалы, бизде бирөө бул жерде 3 деген сан жетишпейт. Баягындай эле класстарга бөлөбүз. 1-чи класс, 2-чи класс, 3-чү класс, 4-чү класс. Мурдагыдай эле окуйбуз, 1-чи сандын өзүн окуйбуз, андан кийин биякта класстардын аттарын айтып көтөрөбүз. Мисалы үчүн бул жакта 3 деген сан кемип калды. Макул, ондук менен эле айтып көтөрөбүз бул жерде. 32 деп. Демек 57. Анан муну унутпайбыз, 4-чү. 57 миллиард 943 миллион 876 миң 532. Ушундай эле. 5 өчүп калды мисалы үчүн. Бул жакта 2 сан жетпей калды. 3 менен 5 жетпей калды. Эчтеке эмес. 7 деген бирдик өзүн айтабыз. 7, анан бул жакта 4-чү класста айтабыз. 7 миллиард 943 миллион 876 миң 532 бирдик өзү эле айтылат. Азыр мен силерге сан берип көрөм. Силер ошону окуп турсаңар, жаман түшүнгөн болосуңар. 9 172 8 6 5 1 1 3 0 2. Силер өзүңөр пауза коюп окуп көргүлө. Өзүңөрдү сынаш үчүн. Мен бул жактан өзүм баштай берейин. Баягындай эле 3 класска бөлүштүрөбүз. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү класс. Анан кийин 972 классын айтабыз. 972 миллиард 865 миллион 113 миң анан жөнүнө 2. 0 0 дегендер айтпайбыз. 0 0 анан 2 дейбиз. Жөнүнө 2. 4-чү разрядты баарын өчүп салайын. Ушундай болуп калсачы. Силер өзүңөр пауза коюп окуп көргүлө. 865 миң 865 миллион 113 миң 2. Тема ушундай эле. Мында эч кандай кыйынчылык деле жок. Түшүнсөңөр мен аябай ыраазымын. Силер менен элдин сыймыл болду. Кийинки сабактан көрүшкөнчө дайыма 5 алып жүргүлө. Каналга жазылганды унутпагыла.